Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка менен кирип, өз утушка ээ болуңуз. Сизде 100% бонус күтүүдө. Сайкал Садыбакасованын мурдагы жолдошу Максат Давранов башкага баш коштуу. Максат Давранов үйлөндү деген сөздөр Instagram желесин каптап, белгилүү алып баруучунун күйөрмандары ызы чууга түшүп кетти. Аталган маалыматта Даврановдун ак жоолук салынган белгисиз селки менен түшкөн сүрөтү тикелип, Максат Давранов жибек аттуу сулууга баш кошту деп жазып коюшкан. Бирок Максат Давранов Barometer KG сайтына сүрөтүн баянын айтып берди. Ал кыз менен Ильяс Кудретовдун Тамчы аттуу ырынын клибине тартылып жатабыз. Ошол жактан тартылган сүрөттөрдү ушинтип таратып жатышыптыр. Бул жалган. Биз ал клипте жаш жубайлардын ролун аткарып жатабыз, деди Давранов. Эске салсак, Максат Давранов ырчы Сайкал Садыбакасова менен 2017 жылын 14 ноябрда баш кошкон. Кийин экөө бир топ убакытка чейин айтылып жүргөн кептерге чек коюп, үстүбүздөгү жылдын февраль айында мыйзамдуу түрдө эки ажырым жолго түшкөндүгүн кабарлашкан. Маалымат булагы Barometer KG сайты.